Assalomu alaykum do'stlar. Airtable platformasына Android telefonlardan qanday катталат жана qanday колдонуш үчүн бир аз маалымат бере кетейин. Биринчи очередде Discord'га киребиз жана жиберилген ссылканы табабыз. Ссылканы тапкан соң, ошол ссылканын үстүнө басабыз жана confirm деген баскычтын үстүнө басабыз. Андан соң кайсыл браузер менен ачууну сурап жатат. Бул жерде айырмасы жок. Мисалы Google Chrome менен ачып берели. Ачкан соң бул жерде эң маанилүүсү сайкал invited you деген жазуу чыгыш керек. Эгер бул жазуу чыкса, сиз туура кылып жаткан болосуз. Андан соң бул жерден sign up with Google деген баскычты басабыз. Андан соң чырак үчүн ачылган электрондук поштабызды тандайбыз. Бул жерде айтып жатат, баштоо үчүн ссылка жиберүү деп. Бул жерде көп болуп турган тексттин үстүнө басабыз. Бул жерде биздин поштабызга чакыруу жибериптир, кат. Эми биздин Gmail поштабызга барабыз. Бул жерде Airtable'дан эң акыркы келген катты ачабыз. Жана бул жерде ссылка болот, көп. Ошонун үстүнө басабыз. Бул жерден кайрадан браузер менен ачууну сурап жатат. Кайрадан Google Chrome менен ачып берели. Бул жерде телефондо жана планшеттерде иштебейт деп жатат. Бул компьютерлерде же лептоптордо иштейт экен. Анын үчүн биз жогору жактагы 3 точканы басабыз жана desktop site дегенди басып коебуз. Бул жерде биздики ийгиликтүү регистрация кылдык, башкача айтканда катталдык. Эми телефонубузга Airtable колдонмосун көчүрүп алышыбыз керек. Анын үчүн Play Store барабыз. Жана издөө деген жеринен Airtable колдонмосун көчүрөбүз. Бул платформа телефонубузга көчүрүлүп бүткөн соң, бул жерде Open деген баскыч чыгат, же ачуу, же открыть деген баскыч чыгат. Ошонун үстүнө басабыз. Бул жерде төмөн жакта чыккан Get Started дегендин үстүнө дагы бир жолу басабыз. Андан соң бизге ушундай экран чыгат. Бул жерден Sign up with Google дегендин үстүнө дагы бир жолу басабыз. Андан соң чырак үчүн ачылган электрондук поштабызды тандайбыз жана үстүнө басабыз. Ушуну менен болду, биздики ийгиликтүү аяктады. Эми бул жактан жогору жактагы 3 точканы басып туруп Settings дегенди бассак, бул жерде биздин электрондук поштабыз турат. Көргөнүңүздөрдүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.